Элдик медиа баарына сөз беребиз. Facebook колдонуучулары, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, урматтуу Маданият министрлиги, урматтуу Кара Суу районунун Маданият бөлүм башчысы. Бул имаратты көргөндө, көп алыстан көргөндө бул СССР убагында иштелбей калган бир завод же фабрика деп эле ойлоп түшүнсө керек. Тескерисинче андай эмес, бул Кара Суу райондук Маданият үйү болот. Бүгүнкү күндө иштейт. Акыбалын көрүп атасыздар. Ушундай ошону бир көтөргөн эл өкүлдөрү же Маданият министрлиги ушундай маданий жерлерди карап кое аласызбы деген видео чакырык жасап турам. Ошондуктан бул Маданият үйүндө ар кандай жакшылык нерселер өткөрүлүш керек эле. Тилекке каршы ушундай акыбалда 3-4 жылдан бери, 4 жыл 5 жылдан бери Маданият үйүнүн директору барып кайрылат, бирок эч кандай майнап жок. Ошону сиздерден суранат элем, ушу Маданият үйүн дагы карап берип койсоңуздар, тышкы ички ремонтторун, анан кадр маселеси чечкенде дагы ушул Маданиятка күйгөн, Маданият үчүн жүгүргөн инсандарды тандап, бөлүм башчыларды, ошондойлорго карап койсоңуздар жакшы болот эле. Анан ушул Маданият үйү оңдоп берип койсоңуздар жакшы болот эле. Бул эми ички сыртын айттым, анан ажатканасы жок бул. Канча жылдан бери ажатканасы жок. Ичинде дагы, сыртында дагы ажаткана жок эч кандай. Ошону бир эл өкүлдөрү, Маданият министрлиги, Маданият бөлүм башчылары райондук, ошолору бир карап берип коесуздарбы? Ажатканасы жок азыркы убакка чейин. Же ички сырткы ремонту жакшы эмес. Муну сырттан алыстан көргөндөр эч ким Маданият үйү деп ойлобойт. Же бул бузулайын деген мурунку ишкана дейт, же фабрика дейт СССР маалындагы. Ошого эл өкүлдөрү көңүл буруп койсоңуздар. Элдик медиа баарына сөз беребиз.